Арбаңыздар. Акынды камашты. Тулпарды туйлатып мингени үчүн. Аны кайра Болот Назаров эсине кайтарып, аттын ээси акынга доом жок дегенине карабай, кылмыш ишин токушту. Кылмыш кылуу оюна келбеген, кылмыш курамы кезикпеген окуяны кылмыш деп таңуулашты. Эч бир сивилдешкен өлкөдө болбос көрүнүш бул. Бирок бизде боло берет. Анткени Болот Назаров бийлик үчүн алкымга такалган сөөк. Же ар кетпей, же бери кетпей, бийликти какатып, чакатып атпайбы? Ал биздин YouTube каналдан көрүнбөй калса да, өз принцибинен тайбады. Табиятынан кошомат кылганды билбесе, калпты чындай кагыштырбаса, ушу да. Тескерисинче, кара жаак акыныбыз какшанып, издегени чындык, түз айтканы чындык. Ал ошонусу менен Болот Назаров. Андайлар Кыргызстанда саналуу. Тубаса акын деген ошол. Чагылган атка конгону да ошол. Жөн акынга чагылган ысымы коюлабы? Ою оромол, тили тикенек. Бокебиздин оозунан чыккан чындыкты эч бир эксперт да, эч бир окумуштуу чилистен да жеткире албас элге. Бийлик андан ошон үчүн коркот. Жемкорлор жек көргөнү да ошол. Урууларды уктатпас, көчүк жалагычтардын куйкасын куруштурган акыныбыз калың элдин катмарына акыйкатты жеткире ырдаганы үчүн анын тилин буй албай келатышат. Ушул жылдын январында бийлик ага кутумчулук уюштуруп баңгизатка байлашты. Аны жабырлануучудан айыпкерге айлантышты. Сот тармактарга аны кандай гана каралашпады, ыплас, калп сөздөрдү жаадырып, каргышка алышты. Мындайга туруштук берүү ар кимдин колунан келбес. Бокебиз сыноого туруштук берди. Баарын көтөрдү. Сентябрда сот өз өкүмүн чыгарды. Бокебиз күнөөлүү деп табылып, 1 жылга шарттуу түрдө кесилди. Муну менен бийлик аны тизгиндегиси келди. Кааласак түрмөгө отургузабыз дешти окшойт. Бирок Боке алардын эркине көнбөдү. Алардын үстүмдөгүнө баш ийбеди. Баш иймек тургай кайра урчуп, октябрда өзгөндөгү курултайга барды да Кемпирабад суу сактагыч аймагын Өзбекстанга берүү туура эместигин какшады. Ошенткен Бокебиз анан бийликтегилерге жагабы? Gece karıştay жерди бербөөгө кан төккөн бабам бир кезде, кан менен келген жерлерде кайыштай сатык бул кезде, какеңдер баатыр бул кечте. Кенедей шылтоо табылса, бийлик ага шап жармашканын түшүндүңүздөрбү эми? А биз муну кече көрдүк. Мынчалык уятсыз, мынчалык өз билемдик, өкүм зордукту көргөн эмеспиз. Сот түн ортосунда болду. Бул эмне деген шумдук? Тергөөчүлөр УКМКнын белгисиз кызматкери арыз ээсин доматынан баш тартпоо үчүн түрдүчө амал менен коркутканычы. Болгондо да сот залында, көчөдө эмес, азыртадан эле сот процессинде аны залга киргизбөөгө аракет кылышканы эмне туюнтат. Бирок Болот Назаровдун жактоочулары буга жол берген жок. УКМК кызматкери Chevrolet автоунаа менен келди. Текшере келсек, жасалма номер болуп чыкты. Буга таң калбай койсок деле болот. Ага карабай арыз ээси сотто эч кандай дооматым жок деп билдирди. Бирок ага карабастан сот өкүлү Сулайманов Атабек Болот Назаровду эч мыйзамсыз эле 1 айга камап салды. Назаров Болотбек Койчубай ишке карата өгөт коюу чарасын катары 1 айлык мөөнөткө, башкача айтканда 2022 жылдын 8 декабрь күнү 20 саат 59 мүнөткө чейин камакка алуу Кыргыз Республикасы министрлигинин алдындагы жанкынын номер 21 мекемесинде кармоо белгиленсин. Мындайда бийликчил троллдор менен ЖМКларга кудай берди.
Ташиевтердин жакын досу официантты сабап акчасын төлөбөй койгон окуя эсиңиздеби? Официанттын өтүнүчүнө маани берген да жок. Бир аз убакыттан кийин кафеге спорт дене түзүлүшүндөгү 3 бала келип, дароо эле официантты сабай башташты. Келиңиздер, анда алгач ошол видеону көрүп алалы. Өтө чектен ашкан көрүнүш эмне бул? А жыйынтыкчы? Анысы түрмөдө бир да секунд отурбады. Официант жим бойдон калды. Кылмыш жабылды. Кимдир бирөө мыйзамдан жогору, кимдир бирөө мыйзамсыз чечимдин курмандыгы болгонун адилеттүү деп эсептейсизби? Бийликтегилердин пайдасы үчүн кош стандарт саясатка баш ийүүгө даярсызбы? Болот Назаров менен ийиндеш жүргөн төкмө акындар, өнөрпөздөр жалтактап ананда мун үчүн бийликти күнөөлөбөйлү, саясатташтырбайлы дегенин эмнени туюнтат? Акындар айтпаганды ким айтыш керек анда? Эмне үчүн мыйзамсыз чечимдер ойлондурбайт аларды? Эмне үчүн бийликчил троллдор бокени шыбап жатып калышканына эле жыйынтык чыгарышпайт? Ушунча ыплас, ушунча коркутуулар, басым кысымдар кайдан экенин акындар эмнеге туйбайт? Эс акыл калчайлычы. Бийликтин алкымы арандай ачылган жокпу? Өз көлөкөлөрүнөн коркуп, буга чейин Кемпир-Абад боюнча чечимди сындаган ондогон адамды мыйзамсыз эле камап салышты го. Сын эле айткан адамды камоого өтүшкөнү кандай? Айыртең сын айтмак тургай күмөнсүгөн адам деле камалышы ыктымал. А бүрсүгүнүчү соо көз мынтип карабайт деп же карасанатай бирөөнүн кутумчулугу үчүн камаган учур келеби? Саясий репрессия массалык түрдө ошентип жайларын тарых көрсөтпөдү беле? Агер бийлик эртең эле Алы Туткучев, Жеңишбек Жумакадырдын башына күн түшсө, саясатташтырбагыла дейбизби? Анда да сөздү абайлап, тандап, бийликке жасакерленген мүнөзгө өтөбүзбү? Агер силерди камаса, баягы эле көз карандысыз журналисттер менен Болот Назаровго окшогондор силерге коргоп чындыкты чыркырайт. Акындыкты коррупционерлердин, бийликтин маскарапоз арзыматы кылыңар барбы? Болот Назаров Тимиров Лайф командасы менен иштешкени үчүн куугунтукталып жатат деп өзүңөрдү алдап соолап келдиңер. Болот Назаров бизден кеткен күндө деле аны кара мүртөздүк менен камашты. Болот Назаровду неге камашты дейсиңер? Себеби ал устаты Элмирбек Иманалиевдин жана Элмирбекке чейинки элдик чыгаан акындардын салтын улап, принципалдуулугун нан тайбаган үчүн камалып отурат. А силер Арзыматтын жолун тандаганы жоксуңарбы? Эсиңерге келгиле. Албетте Болот Назаровду деле идеалдуу дешке болбойт. Бирок ал өз принциптеринен тайбаганы үчүн башына оор күн келди. Агер төкмө акыныбызды бүгүн коргай албасак, эртең маданиятыбыздан, салтыбыздан, абийирибизден ажырайбыз. Ушуну ойлондуңарбы? Эртең Кыргызстандын ар бир жараны ак жеринен камалат. Андайды тилегендер четтен табылат. Ошондо сени эч ким коргоп чыга алгыс болот. Анткени сени коргоп алчулар абакта отурган болот. Бүгүнкүдөй ээн баштыкка, зулумдукка жол бергениң үчүн ошондо өкүнөсүң. Мүмкүнчүлүк болуп турганда тилиңди тиштегениң үчүн өзөгүң өртөнөт. Бирок баары кеч болуп калган болот. Мендеги болгон кеп ушул. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин үдүктөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'га катталып колдоо көрсөтүңүз.